Ушул жекшембиде маанилүү саясий өнөктүк өткөнү турат. Референдумга даярдык өз нугунда. Бул 13-24 шайлоо тилкесиндеги автоматтык эсептөөчү урналар бир сыйра текшерилген. Санитардык талаптарды сактоо үчүн бет кап, антисептик жана башка каражаттар камдалуу. Добуш берүүчүлөрдүн такталган тизмеси илинүү. Биздин участкада 1044 избиратель бар. Биздин участка эң каралар көп үчүн вне помещения кете тургандардан 60 киши бар. Заявлениялар түштү. Алардын баарын барып текшерип, заявлениялардын баарын алып койдук. Выборго уже биз 100% даярдыгыбыз бар. Ушул сыяктуу 2435 участкалык шайлоо тилкеси республика ичинде ачылган. Чет мамлекеттерде 48 добуш берүү жайы уюштурулган. Референдумга 3 миллион 600 миңден ашык бюллетень даярдалган. Мындан тышкары дагы 5 миңге жакыны Braille ариви менен басылган. Алар тиешелүү талаптарды сактоо менен аймактык шайлоо комиссияларына жөнөтүлдү. Бүткүл элдик добуш берүүнүн бюллетендери көгүш түстө жана автоматтык эсептөөчү урна таанышы үчүн атайын боек сүртүлгөн. Шайлоо тилкелерин, аймактык шайлоо комиссияларын техникалык жабдыктар менен жабдуудагы толук бүттү. Башкача айтканда ар бир шайлоо тилкеге автоматтык эсептегичи урналар жеткирилди. Идентификация өткөрүүчү биздин техникалык жабдыктарыбыз ар бир шайлоо тилкеде бар. Азыркы бүгүнкү күндө ошол баягы тестовый бюллетендер деп коет, сыноочу бюллетендер менен биздин автоматтык эсептегич урналарды, ридерлерди, шайлоочулардын идентификация өткөрүү үчүн тиешелүү жабдыктар сыноолордон өткөзүлүп атат. Референдумда 3 миллион 606 миңден ашык жаран добуш берет. Анын дээрлик 48%-ын эркектер түзөт. Атуулдар кайсы тилкеде тандоо жасаарын 119 кыска номуруна чалып же кат жөнөтүү менен билсе болот. Тизме порталынан да тактап алууга мүмкүн. Бүткүл элдик добуш берүүгө Конституциянын жаңы долбоору коюлууда. Ар бир адам 18 жашка чыккандан кийин ошо ар бир участкага барып, бул Конституцияга добуш беришибиз керек. Биребизби, бирбейбизби, бул адамдын укугу. Бирок азыркы мезгилде бул мыйзам Конституция боюнча аябай керектүү. Биздин Кыргыз Республикада болгон жарандар активдүү болуп, ушу референдумга чыгып, ушу законго добушуңарды берүүнү суранамын. Бүткүл элдик добуш берүүнүн үгүт иштери календарлык планга жана мыйзамга ылайык жүрүп жаткан чак. Макул жана каршы топтор үчүн мамлекеттик телерадио компанияларынан акысыз эфирдик убакыт берилүүдө. Жарандар референдумга чыгарылган баш мыйзамдын жаңы долбоору тууралуу кенен маалымат алып, 11 апрелде өз тандоосун жасамакчы. Бул деген тарыхый зарылчылык мезгилдин талабы болуп атат. Бир-эки адам ойлоп тапкан жок деп ойлойм да. Ошон үчүн мен мисал барамын да, пикирим айтамын. Референдумга барабыз. 300 менен. Барыбыз барабыз. Кудай кааласа. Сабыз мындай ошол өзгөртүү кол болуп турмушту өзгөртүшүбүз керек. Мажбурбуз. Убакыт келди. Тез арада өнүгүп өсүп кылбасак болбойт. Кыргызда бир жакшы кеп бар да, жет өлчөп бир кес деген. Себеби биз азыр ушул бара турган референдумда менимче ойлойм, ушу жакшынакай бүт калчап, акыл калчап турган добушубузду беришибиз керек. 10 январда өткөн референдумда добуш берүүчүлөрдүн 80%дан ашыгы президенттик башкарууну тандаган. Жалпы элдик добуш берүүгө коюлуп жаткан баш мыйзамдын жаңы редакциясында мамлекет башчынын укуктары кеңейтилип, ага жараша милдет, жоопкерчилик жүктөлгөн. Жазгүл Сейдахматова, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.